Бүгүн 19 майда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 21 майдан 25 майга чейин кайсы тармактын ишмердүүлүгү жандана турганын айтты. Ага ылайык 21 майдан баштап ишке киргизилүүчү тармактар калкты тейлөө борборлору, мамлекеттик каттоонун бардык тармагы ишке кирет. Автоунааларды тейлөөчү борборлор, эмерек чогултуу, эмерек жасоо, соода борборлору, соода оюн-зоок борборлору иштейт. Андагы тамактануучу жайлардан жана балдар ойногон жайлардан башка жайлары ишке кирет. Азык-түлүк эмес товарларды сатуу жана пункттары ишке кирет. Автоунаа жана мал базарлары иштей баштайт. Жеке менчик репетитор кызматтары, менчик мончо жана спа борборлору иштейт. Коомдук ири мончолор жана сауналарга уруксат жок. Мейманкананын иштешине уруксат берилет, бирок андагы бассейн жана спорт залдарын иштетүүгө тыюу салынат. 25 майдан баштап иштей турган тармактар соода сатык чөйрөсүндөгү кийим-кечек сатуучу жайлар, Бишкектеги Дордой, Аламүдүн, Ош базары, Оштогу Кара Суу жана башка аймактагы ири базарлар. Коомдук транспорт, тагыраагы автобус жана троллейбустар, маршруттук таксилер ишке киргизилип, жүргүнчүлөр сөзсүз түрдө маска тагынышы керек. 50 кишиден ашпаган кишиге ылайыкташкан жайкы кафе, ресторандардын иштөөсүнө да уруксат берилет. Ошондой эле бул маалымат дагы толукталат.